мыйзамсыз без воду в эксплуатацию это никакой этот эме болбош керек. Кудай сактасын, бирдеме болуп кетсе ким жооп берет ага? Жылып кеткен негизи ошол эмелер башында азыр биринчиден ошо именно биринчи эмебиз огнетушителдер жок да биздечи. Буга чейин ушул жактын жетекчилиги эгер кырсык боло турган болсо кантип чыгып кетебиз, атайын инструкциялык окууларды, машыгууларды өткөрөбү? Жок, биз эми биринчи жолу келип аткан болчук бияка. Демек сиз эгер кырсык боло турган болсо билбейсиз. Ооба. Эрежеге баш ийбеген же билсе да билмексенге салган тойкана кызматкерлери кеминде 300 адамды өзүнө батырган бул жайда эң алгачкы өрт өчүрүүчү каражаттар, автоматташтырылган өрт сигнализациясы, эвакуациялык жолдор аныкталган эмес. Бул Борборкаладагы маареке тойлор өтө турчу тойканалардын бири. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде эвакуациялык жолду көрсөтүлүүчү эч кандай белги, такта орнотулган эмес. Ушундай өрт коопсуздук эрежелерин сакташ керек экендигин сиз буга чейин кайрылыш керек экенин билдиңиз беле? Мен билгем, мен чынын айтканда бул ушул заведенияга жумушка орношконыма 10 күндүн тегерек эле болду. Муну салдырган адам бул өзүнүн кожоюну. Салдырып аткан кезде мен буга тиешем жок болчу да негизи. Кооздук үчүн дубалдарда жана шыптарда колдонуп келген мындай жыгачпы жана башка буюмдар атайы кошулманын негизинде өрткө туруктуулугун жогорулатыш үчүн иштетилип чыгыш керек. Курулуш материалдарын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ичинде сыноо лабораториясы бар. Ошол жака келип, ошол сиздер салчу материалдарды сыноодон өткөрүп, өрткө канчалык туруштук бере алат, бере албайт, ошону билип алып анан салсаңыздар, өзүңүздөрдүн коопсуздугуңуздар үчүн жана ошол сиздер тейлеп аткан ал жакта клиенттердин, ишкерлердин коопсуздугу үчүн бизге дагы өзүңүздөргө дагы көптөгөн жеңилдиктерди кылат элеңиздер да. Замандын агымына жараша күндөн күнгө жаңы салынып жаткан тойканаларда көздүн жоосун алган кооздуктар менен жаркырак жана жасалмалууларды көрүп жүрөбүз. Бирок булардын өрт коопсуздук эрежеге туруктуу, тактап айтканда өрткө канчалык туруктуу экени чоң суроону жаратат. Так, мына биз азыр бияктан образец үлгүлөрүн алдык. Потолокто илинип турган гүлдү алдык, пластмассалуу гүл экен. Жана жерде салынып турган кровль. Жерде салынып турган мына бизче айтканда аласызбы ушундай материалдан алып кеттик образец. Муну эми биз лабораториядан алып барып текшерип испытание кылабыз, текшерүүдөн жүргүзөбүз. Анан ошого жараша биз тыянагын чыгарып протокол түзүп беребиз бул жакачы. Талапка ылайык массалык эл чогула турган мындай жайлардын курулуш иши бүткөндөн кийин аны иштетүүдөн мурун имарат коопсуз экендигин ажиз аныкташы зарыл жана бул акт түрүндө бекитилет. Маселен, ар бирин атабастан өрт коопсуздугу боюнча токтолсок, имарат ичи автоматташтырылган өрт сигнализациясы, өрт өчүрүүчү каражаттар, эвакуациялык жолдордогу дубалдары, шыптары жана полдору өрткө туруктуу курулуш материалдарынан жасалышы керек. Газ баллон үчүн атайын кутуча жасалып, ал сыртта жайгаштырылат. Канча убакытта жөнөтөсүздөр ушул кемчиликти? Эми азыр иш жүзүндө көрөбүз, может бир ушул жуманын ичинде бүтүргөнгө аракет кылабыз. Ошентип өзүбүз сөз берип атабыз азыр. Тойкананын администратору кемчиликтерди 3 күндүн ичинде жое тургандыгына сөз берди. Берилген убакыт өткөн соң кайрадан текшерүү жүрүп, бирок эч бир аракет иш жүзүндө болбогондуктан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 143 беренесине ылайык өрт коопсуздугу эрежелерин бузгандыгы үчүн 23 000 сом өлчөмүндөгү айып пул салып, ишмердүүлүгүн токтотуу үчүн маалымат тиешелүү органдарга берилди. Албетте, өлкөбүздө жеке ишкерлерди мамлекет дагы колдоп, бизнестин өнүгүүсүнө шарттарды түзүп берип жатканы эң жакшы. Бирок адам өмүрүн тобокелдикке салып, коопсуздук эрежелерин сактабаган мындай көрүнүштөр ири кырсыктын келип чыгышына себеп болууда. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери республика боюнча ар бир жарандан тарта менчигинин түрүнө карабастан мекеме ишканаларга жана тойканаларга өрт коопсуздугу боюнча түшүндүрүүнү токтоосуз уланта берет.